Могу Шумкар уя айыл өкмөтү жакында эле бардым. Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү экен. Жылына жер үйдөн миллиард алган күндөр болот экен да, жылдар болот экен. Миллиард бюджетке миллиард которгон жер үйчү бир жылда. 700 миллион не освоение булардачы. Анан мен барып жөнөкөй документтерди сурасам, жана биздин көнгөн адаттарыбыз менен кечинде фейктер кетти соц тармактарыма. Жакшы эле элдер чыга баштады ма, кой ал айыл өкмөтүнө тийишпе деп. Мурун мага акча беришчи. Азыр акча бере албай калды. Анткени акча албайт экенин билишти дагы. Эми ушундай фейковый, анан жанагы бирөөлөрдү ортого салып, жана дежурный чалдарды ортого салып, ушундай нерселер менен 6-сентябрдан бери ушул айыл өкмөтү алек да. Бул айыл өкмөтүндө силер көрүп тургандай бир күндө 6 мекеме ишке берилди деп ошол мен 6-сентябрь күнү барган күнү булар ар кайсы журналисттерге биз билебиз, ушул жерде отургандар коллегалар, жакшы билебиз ушул жерде отургандар. Азыр журналисттерге акча берип койсоң чыгарат. Ушинтип биз 6 мекемени ишке бердик деп Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү видео чыгарып 6-сентябрдан бери мага мындайча айтканда каршы чыгып атышат да буларчы. Эми ушуга токтоло кетели. Блогерлер жазды, журналисттер жазды, ишилип Эрлан аякка эмне барат дегендер да чыкты. Депутаттын жумушуна ушул нерсе кереби, ушул нерсе депутаттын жумушуна киреби дегендер да чыкты. Эми ушул 6 мекеме боюнча, ишке берилген мекеме боюнча айтайын. Биринчи эле ылдый жагында жазылган бул видеонун ылдый жагында. Биринчи эле 2 мекемеси берилген, ишке берилген. Бул президенттин фондунан салынган футбольный поле экен. Биринчиси эле. Эми бул айыл өкмөтүн айтып кетейин, экинчи объектиси бuyakta жазылган. Бул көмүркана. Урматтуу айыл өкмөтү Шумкар уя. Уятта көмүркананы булар кабыл ала эле, көмүркананын 4 эле немеси бар. 4 эле стенасы бар. Ошону 31 августта биз ачтык деп Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү жазып чыгып атат. Элестетсеңер. Бул бериле элек. ФАП неме 4-чү мекемеси бул ФАП. ФАП жөн эле ремонт болгон. А бияка укмуш жазышкан, бияка мынтип жазышкан. Биз деген иштебей турган ФАПты иштеттик деп жазышкан да. Жөн эле ремонт кылып койышкан. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.